Birinci gün tartibinde Kırgız Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгына аткарылган иштердин жыйынтыгы. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин стат катчысы баяндама берет. Ошондой эле ар түрдүү маселелер, экинчи маселе менен ар түрдүү маселелерди коюп атабыз. Кыргыз Республикасынын аймагында 2018-жылдын 6-айында тактап айтсам 31-июнга чейин 86 өзгөчө кылдаалдар катталып, алардын кесепетинен 7 адам каза болду. Былтыркы ушул мезгилге салыштырганда өзгөчө кылдаалдардын саны 70% аз, каза болгон адамдардын саны 93% аз. Урматтуу коллегиянын мүчөлөрү, назарыңыздарга өзгөчө кылдаалдарды алдын алуу жана коргоочу иш-чараларга бурамын. Натыйжада 2995 кожолук, 1150 гектар айыл чарба жерлери, 5,5 километр ички чарбалык жолдор, 2 мектеп, 2 медициналык блок, 6 ички чарбалык көпүрөлөр корголгон. Сарпталган каражаттын экономикалык натыйжалуулугу 2,1 эсеге жогору болгон. Министрлик аймагында бөлүмдөрү тарабынан жарандык коргоо жаатында иш-чаралардын жергиликтүү бийлик менен жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөгөнү деген маселени көтөрүлүп кетти. Ошол кырсыкка чейин ошол жерде биз эмне иш жүргүздүк эле деген маселе жок болуп атат. Эмне иш жүргүздүк, анан бирок ошол ишке жүргүзгөнүбүзгө карабастан ол кырсык катталды деп. Демек биз ошол кырсык катталган жерде чейин биз ал жерде эч кандай иш жүргүзбөгөн деп эле факт болду. Анан бардык биз өзгөчө кырдаалды жоюп деген нерсеге келип калды. Муну боюнча дагы биз токтомго киргизип кетишибиз керек экен. Бүгүнкү күнгө чейин бир да сунуш. Буга чейин кандай иштер, алдын алуу иштери кандай жүргөн? Эмне айыл өкмөт эмне кылыш керек эле кылбай койгон? Ошол эле акимдин күнөөсү кайсыл жерден ошибка кылып атат жергиликтүү ошол комиссия. Кооптуу участкада жашаган жарандар үй бүлөлөр боюнча сразу токтолуп кетсек, мыйзам боюнча жергиликтүү бийликте. Бирок биз сыртта туруп алсак, анда болду. Негизи өзгөчө кырдаалдар бул боюнча биз толук кандуу жардам беришибиз. Ошон үчүн токтомго азыр киргизип кетсек, бул боюнча дагы биз коллегиянын мүчөлөрү бир милдеттендирсек, ушул жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып барып, ушул уюштуруу иштерин, көчүрүп чыгаруу иштерин бүт ушул биздин башкармалыктан, областтык башкармалыктын башчыларына жүктөсөк.